Достор, салам. Биз Бакай районындабыз. Бул жерде ийримиңердин аты кандай? Улуу Тоо ансамбли деген бар экен. Бул жерде ошо Кулмат деген агайым Бакай районунда Чалданбаев мектебинде өзү ошо көп жылдан бери жаштарды, окуучуларды комузга үйрөтүп, профессионалдык деңгээлде жеткизет. Мага жаңы эле Таласым деген чыгарманы чертип берди. Ошо айылда туруп эле ушундай бир өнөргө үйрөткөн агайларга таазим, чоң рахмат. Республикалык деңгээлдеги конкурстарда жеңүүчү аталып жүрүшөт экен. Ошо мына окуучулардын да саны көп экен. Эртең бул жерде бир маданий иш-чара болоюн деп атат. Ошол жерге өздөрүнүн өнөрлөрүн тартып алайбыз деп келген. Окуучулардын жанында турам азыр. Могу тоолордун жанында комуз дүүнүнө отурсаң, кыргыз экениңе сыймыктанып кетесиң. Наркы жакта боз үйлөр тигилип атат достор. Окуучулардан сурап атам, ким үйрөтөт, кандай депчи. Анан бул жакшы жерим агай ушул нерсени түптөп, андан тышкары айына дагы бул кызмат көрсөтүү үчүн акы да төлөнөт экен. Бул дагы сонун эмгек бааланыш керек. Айтор бир жакшы сон, мага жакты. Мыкты окуучулар тарбияланып атат. Ийгилик болсун достор. Жакшы иштер жайылта берели. Кулмат агайга таазим деп айтсак да болот. Окуучулардан ким бар? Сүйлөп кое тургандар барбы? Бир агайыңарга рахмат айтып койсоңор болот. Мен өзүм немеме бөлүшүп коюп турайынчы экенмин. Иә. Азаматыңар, сонун ийгилик болсун туугандар. Бакай районунун Карасай айылынын үстү тарабында Бакай ата чокусунун этегинде отурабыз азыр. Тиги жакта Бакай атанын тиги айкели орнотулуп эртең ачылышы болот экен. Бул жерде республикалык деңгээлдеги ошол семинар өтөйүн деп атат эртең буюрса. Жалпы Кыргызстандагы так маалымат жок, бирок айыл өкмөттөр келет. Биздин ошо Талас областындагы Аманбаев айыл өкмөтү быйылкы жылы мыкты айыл өкмөт деген наамдалды эле. Ошол семинар ошо Аманбаев айыл өкмөтүнө өтөйүн деп атат. Ийгилик болсун достор.